2017-жылы Американын Чикаго шаарында өткөн жаш-өспүрүмдөрдүн хоккей мелдеши. Анда кыргыз балдар утуп келгени эсиңиздеби? Туулдап баарыбыз кубанганбыз. Алар кийин да бир топ эл аралык мелдештерде биринчи орунга жетишишкен. Бирок ийгиликке кол чаап, даярды мактап койгондон мурда алар кандай жерде машыгаарын билип албайлыбы? Жеткинчектерге канчалык көңүл бурулат? Көрсөңүз жаныңыз кейит. Биз азыр Локомотив спорт комплексинде турабыз. Хоккей жана муз үстүндө билүү боюнча негизинен 3 гана ай музу ачылат бул жерде. Калган учурларда мына ушинтип кургак жерде машыгышат. Биз барганда спортчулар ачык асман алдында, муздун эмес, асфальттын үстүндө катуу машыгып атыптыр. Мындай көрүнүш бизге өөн. Муз үстүндө мелдешкендердин кара жерде машыкканы нонсенс. Бирок тилекке каршы мындагы 30дай бала айла жок көнүшүптүр. Анткени бул бир нече жылдан берки көрүнүш. Ислам Тынчтыков 13 жашта. Хоккейге кокустан келип калган десек болот. Акыркы жаңы жыл майрамына карата муз тепкени келип эле кызыгып калган. Кышында муз бар кезде иниси экөө бул спортту сүйүп көнүп калышкан. Эми муз жок калган учурда хоккейди кыя албай турушат. Машыгууларда жасагандарды лёттон эметесиң да. Бирок лёт жок болуп калып атат да кедеч. Локомотив көп ташылат да лётчу. Ошон үчүн курак көрүп машыгып калабыз да. Ошон үчүн лётто деген жакшы эмете албай атабыз. Жакшы тренировка тээ албай калып атабыз да. Кыргызстанда стандартка туура келген үстү жабык 2 гана муз аянты бар. Анын бири менчик, бири мамлекеттик Кыргыз темир жолу мекемесине караган ушул Локомотив комплекси. Бирок ал чалажан иштейт, жылына 3 гана ай. Калган учурларда спорт сүйүүчүлөр эшикте, кара жерде машыгышат. Спорт комплекс жетекчилиги кургак жерди даяп, кеткиле деп кууп турат экен. Ага карабай балдарды чогултуп, эл аралык турнирлерде утуп келген жалгыз машыктыруучу Саламат Тыналиев. Чет өлкөдө калуу мүмкүнчүлүгүм көп эле болгон дейт. Бирок мыкты спортчуларды тарбиялоо максатын коюп, Кыргызстандан кеткен эмес. Азыр жок дегенде 9 ай муз кылып бергилечи деп суранып отурат. Мейли 2 ай жабылсын, мейли 3 ай профилактика жабылса дагы, хотя 9 ай иштеп берсе дагы, биздин наборубуз да көп болмок, школа да көп болмок. Муз үстүндөгү спорт мурдатан эле айрым өлкөлөрдүн намыс алып келген таянычы. Хоккейди айтпай эле коелу. Муз үстүндө көркөм бийлеген орус кыздары дүйнөлүк олимпиадаларды, чемпионаттарды катар утуп, не деген гана сыймык жаратып атат. Атүгүл апасы кыргыз Элизабет Турсунбаева казактардын атын канча даңазалап келүүдө. Ал эми Кыргызстанда мындай потенциал бар болгону менен шарт өзүңүз көргөндөй. Муз үстүндө билүү 10 жыл мурун жанданып, күчтүү машыктыруучулар келе баштаган. Карина Ураимова Орусиядан ошондо келген. Ал машыктырган кыздар Казакстанда алтын медаль утушса, Орусияда 10 мыктынын ичине кире баштаган эле. Муздун жоктугунан акыркы 5 жылда Карина бир топ кызын чет өлкөлүктөргө тартырып жиберген. Последние 5 лет у нас большие сложности. Муз аянтчасы 1 жыл ичинде 3 гана ай иштегендиктен акыркы 5 жыл ичинде биздин машыгууда оорчулук жаралып келет. Спортчулар үчүн 3 ай жетишсиз, көп болсо 2 жума эс алышы мүмкүн, бирок мындан ашыкча болбойт. Бул жөнүндө коомчулук билип, колдоо көрсөтсө жакшы болмок. Өзүм Россияда төрөлүп өссөм да, аталган спорттун Кыргызстанда өнүгүшүнө салымым кошуу үчүн келгенмин. Спортчулар өлкө желегин көтөрүп, эл аралык мелдештерге катышса деген тилектерим бар. Бирок буга жол берилбей жатат, анткени шарт жок. Для тренировок. Машыгуу учурунда балдарын чыдамсыздана күткөн ата-энелерди көрүүгө болот. Алар кургактагы машыгуудан кийин балдарын алып, шаардын башка бурчундагы менчик муз комплексине жөнөшөт. Ал жакта өзүнчө акча төлөп машыктырышат. Кыргызстанда миллионный городто единственный бир бакыш лёттен берип койсо, мындай, ладно, булардын акчасы жетпей экен, убут ишин деп атат. Мен Кыргызстандан эле, өкмөттөн деле суранып кетет элем, пожалуйста, жардам берип койгулачы, кичине акча бөлүп берип койгулачы. Бул анча деле кымбат эмес оборудование Кыргызстандын масштабында. Ушунчалык мындай, просто айтканча крик души. 4 айда үйрөнгөн навыктардын барын уже 8 айда уже унутуп коюп атышат да. Кайра башынан башташ керек болот. Эгер ушуну постоянно берсе, балдардын ден соолугуна да жакшы болмок. Анан бул балдар результат көрсөтө турчу балдар. Биз көкпеттенип, жумушубузга карабай, башка иштерибизге карабай, балдарыбызга көңүл буруп, постоянно ташыйбыз да. Маршрут менен келишет, жана хоккей келгенде чоң сумкаларын ташышка туура келип, машина менен алып келебиз. Булардын баары оңой эмес экен. Булардын баары биздин балдарыбыз үчүн, бирок балдарыбыз үчүн болгон күндө дагы мамлекет да кичине болсо да жардам берип, ушу лёт деле ачып койсо биздин суранарыбыз. Биздин хоккейдин экипировканы ала турган болсо, биздин клюшкабыз $100.
эми ошол нерсесине чыдабай буусун алабыз да 3000, 4000, 5000 чейин алабыз. Конькилерибиз, ошол нерселерибиздин баарын эме кылып биз Кыргызстанда магазин жок, Алматыдан алдырабыз, Москвадан алдырабыз. Ар бир нерселерибиз бизге өтө кыйын болуп атат. Муз майданынын акчасын төлөп беребиз. Анда ага карабастан бизде башка фигурный катаниядагы Каринанын командасы менен балдарына жарым поляны берип, бизге жарым поляны берет. Буга чейин да башка жактарга кайрылып көрдүңүздөрбү? Буга чейин дагы бул дирекциясы жок, бул дирекция менен да сүйлөшкөнбүз, андан мурунку дирекция менен да сүйлөшүп келгенбиз. Мындан тыянак чыккан жок. Биз ата-энелерди кепке тартканча каш карайды. Кургактагы машыгуу бүтүп, алар балдарын менчик муз аянтчага алып жөнөштү. Күнүгө ушундай көрүнүш. Ата-энелердин нааразычылыгынан улам Кыргыз темир жолу ишканасына кайрылып, спорт комплексинин жетекчилигинен төмөндөгүдөй жооп алдык. Жанакы биздин суубуз жесткий болгон себептен трубалардын ичинен накип пайда болот экен. Фреондорун дайылып этиш керек болот экен, фильтрлерин алмаштырыш керек болот экен. Ошол иш-чаралар көрүш үчүн жай мезгилинде профилактикалык иштерге жабылып турат. Андан бир себеби жай мезгилинде сырттан келип тебүүлөрдүн кескин азайышы. Эң чоң себеби болсо бул муздаткычтардын электр энергиясын көп сарпташы болуп атат да. Ошол себептерден биз жайында машыгууну токтотобуз муз аянтчадагы. Буга чейин биз иликтөө чыгарып, Кыргыз темир жолундагы миллиондор жетекчиси Василий Дашковдун сол чөнтөгүнө кетерин далилдеп чыкканбыз. Иликтөөдөн кийин ал кызматтан алынып, камалган. Андан мурдагы жетекчилер деле Кыргыз темир жолун каалаганча калчап, байманасы ашып, андан кызматтан кетишти. Бирок эмне үчүн миллиардтарды тегеренткен бул мамлекеттик ишканадан келечекте ийгилик жаратат деген бир ууч өспүрүмдөр үчүн шарт түзүүгө анча-мынча тыйын чыкпайт. Анан кантип уялбастан спортчулардан жеңишти, алтын, күмүш болууну талап кылабыз.